Assalamu алейкум. 15 октябрь 2020 жыл Бишкек шаары. Ушул Каракөл шаарынын шаардын ичиндеги таксовать эткен таксистердин атынан 4000 сом келди. Мынакей аманат өзүнө жетти. Каракөлдүк ушу келин, жалгыз бой келин ушу Бишкек шаарында тиричилик кылат. Ушул квартира сыймайт этип эки баласын карап жашайт. Ошол Каракөлдүк таксистердин атынан мынакей 4000 сом аманат берген. Садакаңыздарды Аллах кабыл кылсын, үй бүлөңүздөргө тынччылык берсин, аманчылык берсин, береке берсин, тапкан акча берекелүү болуп берсин. Аманат өз эсине жетти. Анан мен бул келин боюнча кичине маалымат берип койсом, бул келин ушул күйөөсү өтүп кеткен, күйөөсүнүн дагы ата эне өтүп кеткен, өзүнүн ата энеси жок. Азыр ушу Бишкек шаарында квартирант болуп жашайт. Мен эмнени айткым келет? Бул бала чакасы күйөөсү өтүп кеткен, ушу бала чакасы жетим. Ушу келиндин азыркы тиричилиги ушул. Үйүндө холодильник жок экен. Сиздерден суранып элем, бор келип тургандардан мүмкүнчүлүк болсо, колуңуздардан келсе, ушул келинге ушу холодильник алып берип койсок абдан жакшы болот эле. Анткени билесиздер, жетимдин башынын сыласы дагы адамдын канча күнөөсү кечирилет деп пайгамбарыбыз айтып кеткен. Келиңиздер, колдон келишинче өзүбүздүн жардамыбызды берели.